Мен айылдык кыздын ролун ойногондо кыйналбайм да, анткени өзүм айылдыкмын. Мен негизи өзүм кино тартпайм, тыйынын берип тарттырам да башка режиссерлорго. Мындай лохурактын эмеси болсо. Негизи жакшы алдым, жакшы гонорар алдым. Ооба, мен көбүнчө эле ошо сценарийди окуйм, бирок мага ушул бир жооштордун ролун бергиле десем эч бербейт. Эл азыр кыйналып турган кезде, моундай заманда элге күлкү керек деп 4-чү жолу айтканда макул дедим. Күйөөгө жакшы мамиле кылыш керек. Келин бала, баягы мелдештердин уткан акчасына кичээ салып коесуң. Зачем? Бу акчанын эмне кереги бар? Салам Соло YouTube каналынын катталуучулары, мынакей бүгүн кыргыз кинолорунун катарын толуктаган Эшпай кино тасмасынын ачылышында турабыз. Эгерде Эшпай кино тасмасы сиздерге кызык болсо, анда биз менен болуңуздар. Тагдыр экенде кандай эле. Мама, тең турат. Кыргыздан макал. Мынакей достор, Эшпай кино тасмабыздын режиссерунун жанында турабыз. Саламатсызбы сизчи? Саламатчылык. Бул киного канча убакыт даярдандыңыздар, канча каражат кетти, ошондон баштайлычы? Каражатын эсептейликмин, негизи 9 айдан бери тартылып, жаңы бүттү. Бул кино кастинг болдубу же өзүңүз актер актрисаларга сунуштадыңызбы? Өзүм сунуштадым, себеби дегенде бу жерде биз баягы өзүм жанымды кыйналбасын деп профессионал актер актрисаларды ойнотконго аракет кылдык. Кече биз интернет желесинен көрүп калдык, Эшпай кино тасмасы биринчи Ош шаарында коюлду. Эмне үчүн? Негизи ошо 29 ноябрда ошо Ош шаарында презентация өткөрдүк. Анан бүгүн 30-у. Бүт эле кинолор ошондой го. Кадр сыртында кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар болгон жок, баары жакшы. Биякта көрөрмандарды ушул киного чакырып кетсеңиз болот? Урматтуу кыргыз элим, сиздерди 1 декабрдан башталып аткан Эшпай аттуу кино комедияга чакырабыз. Бул Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлүп баштады. Келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Ачылсын жаман болуп каласың. Былтыр көзүңүзгө кеткенде карган менен могу суудан жүрүшпөй кредит алгансың, эсиңдеби? Мен алым мененби үйдөн сүйлөшөм. Мен ага бутылкадан эсеп тургузам. Айылдын баарына аракасы барып аткан сен эстелигиңди кошо жанына тургузам. Акылдың несайраш қолап кетеді, азыр жетпей өлтіріп тұрады. Ол үшін мен бір жерге қатшы, пожалуйста, сұранам, азыр өлтірсе сен күн өлі болсын, әлді бар сен өлтіреді адам. Ол үшін мен, арағың мәлем өлетікесін жүрбей аға. Мынакей Гүлжан эже, Эшпай кино тасмасынын сценарийсин бир эле окуганда жактыбы сиздерге? Ооба, мен көбүнчө эле ошо сценарийди окуйм, бирок мага ушул бир жооштордун ролун бергиле десем эч бербейт. Анан баары бир мен ушундай ролду беришет деп башында эле жактырып ойнодум. Образ өзүңүзгө жакты, э? Жакты, себеби мен айылдык кыздын ролун ойногондо кыйналбайм да, анткени өзүм айылдыкмын. Ошол эле отун алгам, чөп чапкам, уйсагым. Себеби бул менин жашоомо жакыныраак. Бул кинодо кандай өзгөчөлүктөр болду башка кинолордон? Бул өзгөчөлүгү ошол жанагындай күйөөгө жакшы мамиле кылыш керек, ошондо сыйлаш керек, баягы басынтпаш керек деген нерселерди түшүнсө болот. Эгерде дагы башка кинолорго сунуш түшсө, сөзсүз түрдө тартыласызбы? Сөз сценарийди окуп көрөм. Кандай кызыктар болду кадр сыртында? Кадр сыртында кызыктар өтө көп болду. Негизи мен жана айткандай, мен жайында чынында мындай өзүмдүн жеке жашоомдо болуп аткан нерсени мен ошол киного аралаштырып жибергендей кылдым. Съемочный группаны жүдөтүп аттым, РСЖни жүдөтүп аттым. Бул кино тартылып бүткүнчө мен өзүм да кыйналып, аябай араң тартылгам да. Негизи Гүлжан эже сизге кандай образды ойногон жагат? Мен эч кандай образ тандабайм. Кандай образ болсо дагы ойноп бере алам. Анын бирок ушу бир жоош образ ойногум келип жүрөт.
Эгерде жош образ болсо, эгерде Гүлжайна эжеге кайрылып колсоңуздар болот экен. Ооба, кайрылып бериңиздер, жош мындай лохурактын эмеси болсо. Чоң рахмат. Калган биздин жамаатка өзгөчө РСЖге, Жогорку Мартаб эжеге терең таазим, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына ушу баарыбызды элдин алдына чыгарып, эл менен көпүрө болдуңуз десем болот. Сизге Эшпай сөз берип коелу. Мынакей достор, Эшпай кино тасмасына көркүнө көрк кошкон Салтанат Шакенова эжекебиздин жаныбызда турабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бул кинодо образ жараткан сиз үчүн кыйын болгон жокпу? Кичине кыйыныраак болду. Кыйын дегеним бул баягы Назиктин образына кириш, обжоктонуш, мындай өзүнчө эле баягы жашоомдо ошо Назиктин ролун ойногондон кийин кайра Салтанаттын образына кириш кичине кыйыныраак болду. Бирөөнүн образына кириш кыйыныраак болот экен да. Салтанат эже, айтсаңыз, ушу кинодон канча гонорар алдыңыз? Айтайынбы? Негизи жакшы алдым, жакшы гонорар алдым. Мен өзүм мындай довольный эле болгон акчаны алдым, бирок аны монтип баягы жалпы журтка мен монча сом же доллар алдым деп айтыш кичине секрет болсун, потому что ар бир нерсенин кээ бирде жашырып койсоң ошол нерсе жугуштуу болот го деп ойлойм да. Мен негизи акчам мынча бар экенин дагы айткым келбейт да. Сизге РСЖ ушул образды сунуштаганда дароо эле макул болдуңузбу? 4-чү жолу айтканда макул дедим. Анткени 1-чи жолкусунда негизи эле кино сунуштаганда ойлонтур эле жалкоолонуп жок деп отказ кылчумун. Анан 2-чи жолу чалды, 3-чү жолу анан хорошо анда мынчасында бошум деп жылдырып да койдум да, может башканы таба алабы депчи. Анан дагы сунуштадым. Улуу эже айтып аткандан кийин мейли макул ойноюн деп анан бардым. Эмне үчүн 4-чү айтканда макул болдуңуз, эмне үчүн отказ кылдыңыз? Мен баягы кинолордо көп ойнобогон себептен мен мындай ролду мындай ойноп бере албайм го деп ойлодум. Андан кийин улам чалып айта бергенден баягы улуу деп сыйлап, анан барып ойноп бергенге туура келди. Бул сиз тартылган канчанчы кино болду? 3-чү кино, эң биринчи Мурас деген киного түшкөм, кичине мындай коркунучтуураак кино. Экинчисинде Аяш 2ге түштүм, мен буга түштүм. Сиз буга чейин мага мындай ужас кинолордо ойногон жагат деп калганыңызды билесиз. Ошондон кийин мындай ужас кинолорго сизге деген сунуш түштүбү? Азыр ужас эч ким тарта элек. Азыр в основном Кыргызстанда комедияга басым жасап атышат, потому что биздин менталитетке, биздин элибиздин жүрөгүнө көбүнчө комедия кинолор жагат экен. Азырынча ужас тарта элек, тартса барам. Эгерде чакыруу болсо сөзсүз барасыз, Ооба, биринчи бирок сөзсүз түрдө эмесин карайм, сценарийин карайм, потому что кээде туура келбей турчу ролдорду берип коюшу мүмкүн да. Мындай жаппайт колдорумдай. Микадай болгон балдар. Алардын колдору менен салаттарды гана сайып жеш керек болот да. Телефон. Мен телефонум кана? Телефонум кана? Мен чечтим. Не? Колдору лопатадай болгон жигит менен канчадан бери кучакташып элек. РСЖ сизге деген Эшпай деген кино тартылат дегенде кандай Эшпай, эмне болгон Эшпай деп сурадыңызбы? Тартылат дегенде эле мен сценарийди өтө изедим, сценарийди окуп туруп, кандай Эшпай, эмне болгон Эшпай экенин ошондо өзүм аны издеп түшүнүп алдым да. Ролун жаратканда кыйын болгон жокпу? Негизи бир аз кыйын болду, бирок иштедик, анткени мага 2 ай мурун айтылган. Ошондон кийин мен күндөр сценарий окуп өзүм иштеп, буюрса жакшы болгон деп ойлойм мен. Кадр сыртында кандай кыйынчылыктар болду? Кадр сыртында эми кыйынчылыктар көп болуп калды негизи. Эң эле оору эмне болуп калды? Сууда, көлгө барып тартканда сууда чыкпай көпкө туруп да ал жакта, ошол иште оор болуп калды. Мындай 2 ай менен кинодо ойногон сиз үчүн кыйынчылык тудурган жокпу? Жок, тудурган жок, анткени алар дагы өз ишин мындай профилер экен, жакшы экен. Эгер партнер жакшы болсо баары жакшы дегендей эле, алар да жакшы экен, мыкты. Негизи өзүңүз кандай тасмаларга басым жасайсыз, кандай образда ойногуңуз келет? Мен өзүм аябай серьезный фильмдерге басым жасаган жакшы көрөм. Өзүм болсо немен ойногум келет? Следовательди. Чоң рахмат, ийгилик. Айнанын канча тил билет я. Араң сүйлөп турат, тилин жетпеле ол. Башкы рөлдү жараткан Ош драм театрынын актеру
Jamaliddin Mırza, kinonun en sonun hudожниги Belek Mırza, Жакшакай мынакей айылдагы келиндин ролун жараткан Гүлжайна Атаканова. Көрсүн бизге көрүүчүлөргө, кино сүйүүчүлөргө дагы. Кеттин баары эле ошо дейм. Эмне анчалык нервденесиң? Сен унчукпай отурасың burada. Sen nerin içmese, jaman söylömese, jirkon otur verdesin. O senin de Kudayga şükür de, barına şükür de, içke deli olsa senin yerindir. Ayvay jakşı erkek. Anda almak olamam da. Oşondu bilesin de yeringin barkın kanday eken. Almaştan senin yerinden jakşırağına almaşam. Alkımın attıkındayım senin kimde var? Oy, öyle mi böyle? Oşol menin alkıma attıkına yerimden aylanıp gittin mi? Oşol menin yerimden cıtınan tegelenip git. Oşol menin yerimden